Саламатсыңарбы, урматтуу 8 класстын окуучулары. Информатика сабагынан кезектеги онлайн сабагыбызды баштайбыз. Сабакты Ош облусуна караштуу Кара Суу районунун номер 44 Абдыраман Сматов атындагы орто мектебинин информатика мугалими мен Маатова Гүлжамал Максатовна алып барам. Балдар, экрандагы сүрөт силерге эмне жөнүндө ой берип турат? Туура балдар, бул бүткүл дүйнөлүк желе. Же бүгүн биз интернет жөнүндө түшүнүк деген теманы өтөбүз. Темага киришерден мурда мен силерге сабаттуулук жөнүндө ой бөлүшкүм келип турат. Сабаттуулук бул окуп жана жаза билүү мүмкүнчүлүгү. Ал эми компьютердик сабаттуулук бул компьютерде иштей билүү. Компьютердик сабаттуулукка кошумча маалыматты таап, аны иштете билүү жөндөмдүүлүгүн адамдын маалыматтык сабаттуулугу деп түшүнөбүз. Бүгүнкү күндөгү заманбап технологиялардын өнүккөн заманында маалыматтын ошончолук чоң көлөмүндө ар бир адам баласы медиа сабаттуу болуш керек. Медиа сабаттуулук бул медианын ар түркүн түрлөрүндө маалыматты анализдөө, баалоо жана билдирүү жарата билүү жөндөмдүүлүгү. Демек балдар, бүгүн биз медиа сабаттуу окуучу болууга калыптанабыз. Интернет заманында чоңойгон балдар маалыматтык мейкиндикте өзүлөрүн абдан жакшы сезишет. Бирок алар мугалимдин жардамына муктаж. Педагогдор окуучуларга маалыматты туура пайдаланууга үйрөтүүгө, медиа аркылуу өзүнүн инсандыгын туюндурууга жардам бере алат. Ошондуктан бүгүн биз балдар маалыматты пайдалануу маданиятын окуп үйрөнөбүз. Максат так жана таамай коюлуш керек. Менин бүгүнкү максатым силердин коммуникация каражаттарын коопсуз пайдалана билүү жана өз пикирин билдире алуу жөндөмдүүлүгүңөрдү калыптандыруу, дүйнөгө болгон жеке көз карашыңарды калыптандыруу, аларга силерге өмүр бою окуп үйрөнүү жөндөмдүүлүгүңөрдү тарбиялоого жардам берүү. Демек балдар, бүгүн биз ушул максаттын үстүндө биргеликте иштейли. Бизди курчап турган маалымат булактары төмөнкүлөр. Алар массалык маалымат каражаттары, интернет жана компьютердик тармактар жана айлана чөйрө коом. Ар бир маалымат булагынын өзүнүн мүмкүнчүлүктөрү, оң жана терс жактары бар. Бүгүн биз интернет же компьютердик тармактардын таралган мүмкүнчүлүктөрүн, алардын адам коомуна тийгизген пайдалуу жактарын жана кээ бир гигиена эрежелери жөнүндө сүйлөшөбүз. Интернет деген эмне? Интернет бул интернетworking англис тилиндеги сөздөн алынып, тармактар ортосундагы алмашуу же маалыматты сактоого жана берүү үчүн бириккен компьютердик тармактардын бүткүл дүйнөлүк системасы. Көп учурда интернетте бүткүл дүйнөлүк тармак, глобалдык тармак же жөн гана тармак деп атап коюшат. Интернет бүгүнкү күндө адам үчүн зарыл нерселердин бири болуп калды. Интернет бир нече 10 жылдыкта мурда өткөн кылымдын 60-70 жылдары гана пайда болсо да, көп адамдар азыр бир күнүн да интернетсиз элестете алышпайт. Жер шаарынын калкынын 4/3 бөлүгү жок дегенде бир жолу дүйнөлүк желени пайдаланып көрүшкөн. Айрымдар аны дайыма пайдаланышат. Ал эми активдүү жаш колдонуучулар дайыма тармакта отурушат. Интернеттин негизги артыкчылыктарынын бири бул балдар маалымат менен көз ирмемде алмашуу. Саналуу секунд ичинде тармактан керектүү китепти табууга, дүйнөнүн башка четинде отурган адам менен байланышууга, кызыктырган суроолорго жооп табууга болот. Бул адамдардын билим, маалымат, бизнес, мамиле туурасындагы элестетүүлөрүн өзгөрттү.
Ал тургай мамлекеттер ортосундагы чек аралар да интернет реалдуулугунда жок болду. Интернет массалыкта, жеке адамдар аралыкта коммуникация каражаты. Бул бүткүл дүйнөлүк видео, аудио сактагыч. Ар кандай маалыматтын гиганттык архиви, мега китепкана. Интернет визуалдык, аудиовизуалдык медиа каражаттарынын универсалдуу түрү. Ал өз ичине бардык медианы камтыйт. Пикир алмашууну, жаңы мүмкүнчүлүктөрүн ачты. Жаңы визуалдык форматтарды кошту. Чыгармачылыктын жаңы түрлөрүн баштады. Балдар, интернеттин өнүгүү этаптарына көз жүгүртөлү. Алгачкы жолу интернет 1957-58 жылдарга таандык. Бул учурда АКШнын коргонуу департаментинин алдында өзгөчө татаалдыктагы изилдөө долбоорлору боюнча ARPA түзүлгөн. 1961 жылы маалыматтарды аз өлчөмдө пакеттер менен берүү принциби ишке ашкан. Ал эми 1965 жылы эң биринчи локалдуу эмес компьютердик тармак пайда болгон. 1969 жылы ARPA агенттиги тарабынан иштелип чыккан ARPANET компьютердик тармагын ишке салынган. Биз дайыма иштеткен электрондук почта системасы 1971 жылы. Ал эми 1974 жылы биринчи жолу интернет деген термин колдонууга кирген. 1976 жылы балдар эң алгачкы интернет локалдуу тармагы түзүлгөн. TCP/IP тармактык ТВ 1982 жылы түзүлсө, биз эгемендүүлүккө жетишкен 1991 жылы гипертекстик документтер технологиясы иштелип чыккан. Жана балдар, интернет аркылуу тараган эң алгачкы вирус да ушул жылга таандык. 93 жылдары интернет браузерлер, биринчи издөө системалары түзүлгөн. Интернет аркылуу радио берүүлөр ишке киришкен. 94 жылдары эң алгачкы интернет дүкөндөр, виртуалдык банктар пайда болсо, 1999 жылдары интернетти цензурадан өткөрүү аракеттери жүргөн бир катар өлкөлөрдө жана MP3 форматы пайда болгон. Ааламды интернет 2010 жылы багындырган. Ал ошол жылы эл аралык космостук станциянын экипажына интернет менен түз чыгышкан. 2001 жылдагы июль айындагы маалыматка караганда 357 миллиондон ашуун сайттар пайда болгон. Демек балдар, 60 жыл аралыгында интернет ушундай тездик менен космосту жана ааламды багындырды. Интернетти көзөмөлдөгөн кандайдыр бир уюм же адам жок. Интернет дүйнөсүндө таасирдүү бир нече уюмду айтууга болот. Алар Microsoft, Apple, Facebook жана Google. Алардын ар биринин өз милдеттери жана мотивтери бар. Мисалы, акча табуу, колдонуучулар туурасында маалымат чогултуу жана башка. Интернеттин ар түрдүү аспектилери бар. Мисалы, веб коопсуздук, веб коммерция, веб коммуникация, интернет провайдерлер, программисттер жана аппараттык жана программалык камсыздоонун өндүрүүчүлөрү. Бул аспектинин ар биринде алдыңкы компаниялар бар. Балдар, интернет бизге төмөндөгүдөй кызматтарды сунуш кылат. Электрондук почта кызматы, жаңылыктардын электрондук форматы, электрондук котормочу, бул Google переводчиктер, сиздер дайым англис тилинен колдоносуздар. Маалыматты берүү, факс модемдер, телеконференциялар, бүгүнкү кырдаалда электрондук же дистанттык окуулар, бул телеконференциялар, Zoom программалары менен жүрүп жатат. Маалымдар базасы быйылкы өлкөнү өнүктүрүү, аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылында ар бир тармакта, медицинада, билим берүүдө, бардык ар бир тармакта маалымдар базасы түзүлдү жана веб-сайттар, World Wide Web программалары. Интернет күн сайын эмес, мүнөт, секунд сайын өсүүдө жана өзгөрүүдө. Бул процесстин бүтүшүнүн эч кандай белгилери жок. Чексиз маалыматтык дала. Ар бир адамга жеткиликтүү
Мындай ресурстун эң чоң артыкчылыгы ушунда, бирок чексиз пайдалануу жана адамга терс таасирин тийгизет жана кооптонууларды пайда кылат. Азыркы заманда жаңы интернет көз карандылык деген оору пайда болууда. Муну менен бардык курактагы адамдар ооруп жатышат. Адамдар интернетте ашыкча ишенишет. Аларда маалыматтын чын бышыгына, автордун чынчылдыгына байланыштуу эч кандай күмөн жаралбайт. Балдар, интернет адамга жакшы кызмат кылуусу үчүн бардык колдонуучулар керектүү маалыматты издеп тапкандан кийин талдап баалоосу керек. Бүгүнкү күндөгү интернеттен көз карандылык адамдын жаш курагына карабайт. Кичинекей бөбөктөн баштап улгайган ата-энелерибизге чейин бул көз карандылык бар. Интернетте отурган учурда алар алынган маалыматтын оң жана терс жактарын карашпайт. Анын пайдалуу жана пайдасыз экендигин анализдешпейт. Учурда интернет же глобалдык тармак бизге төмөндөгүдөй пайдалуу жактары менен белгилүү. Ар кандай электрондук китепканалар, маалымдамалар, сөздүктөр, билдирүүлөрдү жана документтерди, тексттерди, фото, аудио, видео материалдарды жөнөтүү, кабыл алуу, бардык жаңылыктар менен кабардар болуп туруу, аралыктан чет тилдерин, информатика жана башка предметтерди үйрөнүү, билим берүүчү ар кандай викториналарга, олимпиадаларга, сынактарга катышуу, телеконференцияларды уюштуруу, жеке сайттарды түзүү, электрондук поштаны пайдалануу, компьютерге керектүү маалыматты окутуучу программаларды жүктөп алсак болот. Бул биздин интернеттен алган жакшы жактарыбыз. Эми балдар, мен сиздер менен төмөндөгү теманын үстүндө сүйлөшкүм келди. Интернет гигиенанын жөнөкөй эрежелери. Интернет гигиена деген эмне? Биз билгендей, гигиена бул айлана чөйрөдөгү вирус, бактериялардан коргонуу, ден соолукта болуу. Бизди бала кезибизден баштап гигиенаны сактаганга үйрөтүшкөн. Тишти тазалоо, тамак ичээрде колду жуу, жашылча жемиштерди жууп жеш керек жана башка. Эми карагыла. Интернетте так ушул сыяктуу эле вирустар жана башка коркунучтар бар чөйрө. Бир гана ден соолукка эмес, капчыгыңа да, руханий дүйнөңө да зыян тийиши мүмкүн. Биз гигиена эрежелерин бала кезден тартып үйрөнөбүз. Ошондуктан интернет колдонуучулары да интернет гигиена туурасында тармакта биринчи кадам жасагандан баштап эске алышы керек. Балдар, мен силерди 3 топко бөлөм жана төмөнкү суроолор үстүндө иштегиле дегим келет. Ой пикирлериңерди чогултасыңар, тапшырмаларды биргеликте аткарып, ар бир топ презентация жасайт. Топту биргелешип, бири-бириңер менен макулдашып, өз ара WhatsApp группаларда же телеконференция уюштурсаңар болот. Анда биринчи топко суроо: кандай интернет коркунучтары бар? Экинчи топко: кандай интернет гигиена эрежелерин билесиңер? Үчүнчү топко: геолокация деген эмне? Анын оң жана терс жактары. Балдар, ошол презентациялардын үстүндө иштөөдө мен силерди төмөндөгү терминдерге кошо ой жүгүртө кетишиңерди суранам. Агрессия, провокация, каалабаган маалымат, пропаганда, виртуалдык жашоо, манипуляция, спам, онлайн көңүл ачуу, эң баштык зыяндуу программалар, организмге күч келишүү, ойлонулбаган сатып алуулар жана кылмыштык иш-аракеттер. Булардын бардыгы бизге интернеттен келүүчү коркунучтар. Бул коркунучтардан кантип коргонсок болот? 99% учурда колдонуучунун коопсуздугу өзүнөн көз каранды. Интернет гигиена биз үчүн өтө маанилүү. Эң жогорку технологиялык бузуп кирүүлөрдөн коргонуу мүмкүн эмес. Ошондуктан интернет сервистер өз колдонуучуларын төмөндөгүдөй каражаттардын жардамы менен коргошот.
негизги интернет гигиеналы эрежелери. Кана эми үйгө тапшырма. Интернет гигиенасы деген эмне? Андан интернет коркунучтарынан кантип коргонобуз? Ушул теманын үстүндө дил баян жазабыз. Word текстик редакторунда 12 шрифт менен бир бет. Балдар, ошол эле учурда силер https://multirok.ru test 9406 шилтемеси менен кирип, бүгүнкү тема боюнча түзүлгөн тесттик тапшырмаларды аткаргыла жана өтүлгөн темаларды бышыктагыла. Мен сиздер менен 3 тапшырманын үстүндө 3 тапшырма бердим. Биринчиси берилген 3 топ ортосунда презентацияларды түзүү. Экинчи интернет гигиена боюнча дил баян жазуу жана мультирок тести аркылуу тесттик тапшырмаларды аткаруу. Мен силерге берилген тапшырмаларды чыдамсыздык менен күтөм жана ал тапшырмаларды эң жакшы аткарып алышыңарга тилектешмин. Сабакта көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Кийинки онлайн сабакта көрүшкөнгө чейин.